Саламатсыздарбы, урматтуу Шок KG каналынын катталуучулары. Атактуу бизнесмен Салымбеков Аскар Маткабылович карантинден кийин кандай бизнестин аркасынан кеткендер ийгилик жарата алат? Кыргызстандагы кирешелүү бизнес кайсы? Алдыдагы кризисти кантип жеңсе болот деген суроолорго жооп берип, ошондой эле алдыда 57 кесип жоюуларын муну бүтүрүүчүлөр эске алуусу керек экендигин билдирди. Ийгилик жаратам дегендерге өзүнүн окуп жаткан китептерин сунуштоо менен 2020-жылда 1000 жылда бир келе турчу 5 ай тутулуу болоору күтүлөөрүн айтты. Ошондой эле бизнесмен көрүп жаткан сериалдары жана карантинди кандай өткөрүп жаткандыгы менен бөлүштү. Анда Аскар Салымбеков менен коуч Асель Алымбаеванын маегинен толук таанышыңыздар. Салам достор, өзүңүздөр билгендей бүгүнкү биздин маегибиз, биздин Кыргызстаныбыздын алдыңкы инсандарынын бири мынакей Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбекович менен болмокчу. Буюрса. Саламатсыз, Аскар Маткабылович, саламатсыз. Саламатсызбы? Сизди түз эфирден көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Ойлойм, бүгүнкү биздин маек буюрса көптөгөн жаштарга пайдалуу маек болсо керек деп. Саламатсыз. Мен мындай деп сунуштайт элем, комментарийлерди өчүрүп коюп, биринчиден биздин маекти 3кө бөлүп алсак, биринчиси бул жеке суроолор, экинчиси жалпы суроолор, үчүнчү бөлүгү бул биздин катталуучулардын суроолору болсо деп. Кандай карайсыз ошол нерсеге? Мейли. Рахмат. Биринчиден эле баягы карантинде убактыңызды эмне менен өткөрүп жатасыз деген суроону бергим келет. Анткени баягы ийгиликтүү инсандар үчүн баягы эң башкы ресурс бул убакыт эмеспи? Ошол себептен баягы убакытты кандай пайдалуу өткөрүп жатасыз? Ошол. Ооба, жаштар турмушта деле бир токтоп, бир акыл калчаш керек да. Анан бул жерден бүтүүсүз жерден эле баягы мен деле өзүмдүн баягы азыркы ишимдеги кызматтарымды карап көрсөм, токтолбой эле бир мындай акылды токтотуп, бир акылы калчаш убакыт келгенин сезип калдым да ушул карантинде. Өзүмдүн иштеген архивтеримди, жанагы документтеримди, ошонун баардыгын мындай бир эмеге тартипке келтиргиздим да. Касымча 2 күн керелин кечке кагаздардын баардыгын карап кайрадан кереги жокторун ыргытып, керектүүлөрүн калтыргызып, аларда андай краткосрочный, среднесрочный, дальносрочный 3 папкага бөлүп койдум. Келе жаткан келчү иш пландардычы. Анан кийин үйдө болсо эме кылдык. Бүт жанагы сүрөттөрдүн баардыгы дагы тартипке келбептир да. Ошол альбомдордун баардыгын ошол баягы географияга карата сүрөттөрдүн баардыгын ушундай тартипке келтиргиздим. Ар бир комсомолдун өзүнчө альбомун койдум. Нарында иштеген өзүнчө альбом, ассоциациянын өзүнчө альбомдору, бизнестин өзүнчө альбомдору. Үйдөгү баягы өзүмдүн жеке баягы документтерди дагы таба албай жүргөн документтеримди таптым ошол архивтерди. Дагы үйдөгү документтерди дагы тууралаш керек. Ага дагы убакыт керек болуп атат. Анан кийин кинону көрчү эмесмин телевизор аркылуу. Анан ушул кино көрдүм. Чыңгыз Хандын 30 сериясын көрдүм. Андан кийин тиги жанагы Оскар премиясын алган 50-60 эски кинолорду көрдүм. Ушунча жакшы экен. Азыркы кинолорго окшош болгон жок, ушунча классика да. Мен да ошол Оскар премиясын алган 50-60-70 жылкы кинолорду көрсө деген кеңеш берет элем. Андан кийин Чыңгыз Хандын 30 сериясын көрдүм.
30 seriyasını şu göreyim жүрсүң эгестемде атыргычта көрүп калчумун кейбир сериялар. Азыр ошол Чыңгыз Хандыкы да ошол азыркы биздин болуп аткан окуялар гана ушундай дал келет экен деп ойлоп калдым да. Ошо жердеги Чыңгыз хан баягы баш ийген жана угурлардын башы ийдиргизип, анан Монголдун баягы күчтүү мамлекетин түзүп биринчи 20-25 жыл кетиптир өзүлөрүн эле бириктирген. Интригалар жана биздин азыркы партиялардын ортосундагы интригалар жамандамай, ушактамай дегендей көп нерселер бар. Ошону баштап көрүп анан баарын андан кийин анан тиги четке чыга баштаган көрүп Чыңгыз хандын өзүнүн баягы көрөгөчтүгүн, өзүнүн баягы стратегик экенин, кандай ошол жанагындай жетишкендиктерин көп баягы көп кырдуу эмесин көрсөтөт экен да кинодо. Анан кинодо китептери көп да Чыңгыз хан боюнча. Анан ошол жерден дагы ошол китептеринде кандай жазылган, кинодо кандай тартылган деп салыштырмалуу карадым да. Анан кийин азыр жана эмени да карадым. Зулейха открывает глаза. Жанагы татар жазуучусу жанагы аябай таланттуу Яхина деген чыкпадыбы? Ошол жанагы открывает глаза. Зулейха Гүзел Яхина автор. Анан кийин Зулейха открывает глаза. Азыр болуп атат тиги Россия каналында. Байкап аткандарсыңар. Өтө катуу талкуу. Демек баягы азыркы болуп аткан интригалар мурун эле биздин баягы ата бабабыздан калган нерселер экен да. Ооба деген ошол көчмөндөрдүн желек кан эмес экен да бул. Канында бар экен. Гендерде. Андан кийин ошо Зулейханы көрүп атам ошо сериалды. Андан кийин эми баягы интернеттеги азыркы жанагы аналитиканы карап атам. Аналитика азыркы дүйнөдөгү чоң эмелер болуп атат, тирештер болуп атат. Азыркы коронавирус бүт дүйнөнү өзгөртүп атат. Анан ошол өзгөртүүлөрдүн мен баягы футурологияны баягы прогноз жасагандарды көп окуйм да, кандай болот, 21-кылым кандай болот, 22-кылым кандай болот деген нерселер бар. Анан азыр ошол коронавирустан ушул жакында эле аябай баары өзгөрүп кетти да, футурологдор баягы прогноз жасаганда. Ал коронавирустан кийин вообще баягы футурологиянын көп нерселери баягы сынып атат да баягы. Кыска мөөнөттө баягы ойго келбеген нерселер болуп кетти. Азыркы жанагы либеральный баягы неолиберализм деп коет, азыркы либеральный экономика, либеральный глобализация. Вот. Азыр глобализация деп атып келек, коронавирус келип туруп бүт баардыгын улуттук жанагы өзүлөрүнүн чек араларына бекитип баары жашынып жатып алышат. Бири-бирине дагы мындай жардам бербей, кой өсүстү багабыз деп элечи. Ошол жерден аябай мындай мурун деген ошондой бүт баардыгы бири-бирине жардам берет, бүт мировой ушундай глобализация бири-бирине жардам берет деген нерселердин баардыгы азыр башкача болуп атат. Ошол азыр мурун границалардын баары ачылат, границалардын баары жок болот деген сөздөр болуп аткан. Европейский союзда дагы алчы. Азыр Европейский союз дегени менен баары мынакей жамын алышып, границаларын жаап алышты. Биздин мынакей казактар азыр мынакей ун бербейбиз, өсүккө будай деп, анан биз аяктан алып жүргөн нерсени да мынакей азыр аябай күч менен өтүнүчтөр менен алынып атат болуш керек деп ойлойм да, болуп атат. Анан азыр ошол баягы прогноздордун баягы чекесин айтып кеттим. Анан кийин ошо аналитиканы окуп атам. Азыр ошо кандай биз эмелерге, тобокелчиликтерге душар болобуз. Кандай ошол тобокелчиликтер келгенде кандай биздин адамдарыбызды жасаш керек деген нерсени. Ушул дүйнөдө болуп жаткан нерсе ошо канчалык деңгээлде бизге бир эме зыян алып келиши мүмкүн деп ойлойсуз биздин экономикага? Чыктым мынакей аябай ошол эме Инстаграмда көбүнчө жаштар да. Жаштарга мынакей китепти эметет элем, кеңеш берет элем ушуну окуганга. 21 урок для 21 века деген Юваль
Ой Харари деген İsrail уже qancha 40 yaşında, 35 yaşında profesör olup аябай көп китептерди бестселлерлерди жазды да. Анан ошол bir сабак 21-ci жылы китебин азыр дүкөндөрдө бар. Шуну алып окушса чоң баягы көп нерселер көзү ачылат да. Анан бул жерден күнү Россияга барганда мурекинде аэропорттон эле алдым эле доживем до бесконечности. 21-ci yılımda qanday özgürlük, qanday nerselerge gerek degan бүт жана ошо ведущий жана футурологдордун жана экономисттердин, историктердин көп нерселерин философдук прогнозтору чыкканда анан азыр коронавирустан чыгып келген баягы рисктер жана тобокелчиликтер дейт да, ошолор кандай чечилет деген азыр коронавирус ушунчалык моундай 180ге бардыгын немесе Өзгөртүп салды деңиз. Өзгөртүп салды десек мен жаңылышпаймын да. Ошон үчүн ушундай нерселер менен мен алек болуп атам. Анан тиги эшикке чыгып көчөттөрдө отургузуп, жан көчөттөрдө отургузуп, эшикке баягы карып калган дарактарды алып дегелек чекени таза абада ошентип Жакшы. Кийинки кийинки сурообузга өтө берсек, анткени бизде бул жерде аябай суроолор көп даярдалган да. Анан көпчүлүгүнө айтып кетейин, анан офиске келип иштеп атам. Офиске келип эме жана биз Урдай ассоциациясы азыр баягы кыйынып алып маалда элибизге жардам берели деп жана гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүп ошол жерге ар бир структураларга баягы тапшырмаларды берип ошол соц пакеттерди жасап акчалай жардамдарды үйлөрүндө жеткиргизип ошол менен дагы баягы координация жасап атам. Ошол Урдай ассоциациясы 6 миллион сомго жанында жардам берилди коронавируска. Ошол муктаж үйлөргө, муктаж медиктерге продукты түрүндө, жанагындай костюм түрүндө, жанагындай самын, жанагындай немелерди бар, кандай керек деген республикалык штаб кайсактан сурап атса, аякта ошол муктаж болуп аткан жактан бизге өтүнүчтөр менен кайрылгандарга бүт ошо жардамдарыбызды берип атабыз. Ушундай иштер менен алек болуп атабыз азыр. Рахмат. Катталуучуларды кандай убакытты туура өткөрүш керек азыр деп сунуштаганыңыз. Жакшы кинолорду көрүш керек, жакшы китептерди окуш керек, негизичи. Анан бүтпөй жаткан нерселердин баардыгын бүтүрүп жумуштарды кылыш керек, Жана интернеттен көбүнчө жана аналитиканы окуса, аналитика серьезный баягы статьяларды. Анан кийин хихи-хахалар көп, конечно. Көрсек вакыт барып Рахмат. Билишимче, сиз 90-жылдары өлкөбүздө чоң өзгөрүү болуп, азыркыдан да чоң кризис болгондо, ошондон бир мүмкүнчүлүк таап, бизнес баштап кеткен, өзүңүз түзгөн инсансыз да. Анан жаштар дагы ошондогудай эле ушул кризистен дагы азыр бир мүмкүнчүлүк таап, бизнес баштап кетсе болобу? Кандай деп ойлойсуз? Изоляция, ограничение вакытында ар бир ушул ойлонуш керек да, ар бир бизнесте жүргөн адамдар, бизнеске кирем дегендер бар. Кайсы тармакта азыр чын айтканда бүт пассив болуп атпайбы? Пассив болуп атат. Мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы чектелип турган кезде ошондо баягы жакшы ойлонуп, жакшы эме таап алган балдарчы, ошолор алдыга чыгат. Алдыга чыгарын эми көбүнчө биз цифровизация дегенкечи баратпайбыз. Цифровизация, IT технологиялар боюнча. IT технологиялар боюнча, конечно, эми андан качып кутула албайбыз. Бизде аркабыздан кубалап жете берет. Азыр мына көрүлүп аткан балдардын баары эле уже бир
жашка чыккандан эле телефон чуккан үйлөнүп калып атышпайбы? ооба. Андан эми биз ачып кула албайбыз. Ошон үчүн биз ошол тармакта көбүрөөк баягы специалисттерди даярдашыбыз керек. Жака биз даяр болушубуз керек. Азыр жана мына жерде заживем до бесконечности дегенде мынакей мен бир-эки цифраны айтып коеюн. 1 миллиардтай жанагы роботтор келет экен 2034-жылга чейин. 1 миллиард дүнүйө жүзүндө. Ошо роботтор иштеп, канча адамдар бош калат. Бош калбачылар кимдер? Ошо цифровизацияны баягы IT технологияларды түшүнгөндөр алар калат жумушу бор. Ягынан жанагындай билим албай калгандар бардыр, ошо жанагындай безработный болуп жанагы соцпособияларга эметип калышат да. 57 профессия в сфере производства исчезнет в 2030. 57 профессий. 100 миллиондан 800 миллионга дейин рабочих мест по всему миру будет автоматизировано. Роботтор кылып калат, 100 миллиондан 800 миллионга дейин автоматизированные рабочие места. Жанагындай 1 миллиард сервисный роботы. Ошон үчүн биз ушул тармакта ушул жагынан аябай көңүл керек. Кандай баягы өз үстүнө жаштарды ушундай туура жолдорго жеткизип. Анан мындай азыр карап көрсөк, азыр мына өзүм деле карап көрсөм, азыр жанагы тамак ашты жеткирүү, сервистерди үйүнө жеткирүү. Үйүнө жеткирүү же офиске жеткирүү, баардык жерге жеткирүү да баягы. Курьерский доставка, Жанагы логистика болот жанагы. Фермер өстүрдү жанагы кулпуна керек. Ал жерден кандай ошол жерден өстүрүш керек, кайсы фермер кандай сорту кылыш керек, ошто кандай, жаллабатта кандай, анан ошону кандай чогултуш керек, ошону кандай сакташ керек, ошону анан кийин эгер биринчи жана муздаткычка жеткирип, анан бир 4-5 күн ай кармап, анан кийин дагы бир баасы дагы бир эки эсе көбөйгөндөн кийин, например, Москвага жеткирип, ошо менен жаллабаттай турпайбы, Баткенден өрүгө. Ошо логисттер биз азыр мындакей ошол анализ логистика, жеткирүү, услугаларды жеткирүү. Ошондон 2% ошондой специалисттер бар. Логистика боюнча. Демек логистиканы өнүктүрүш керек, Москвага жеткизип. Жок, аларда деле болгону 5%. Россияда болгону 7% логисттер бар. Казакстанда деле 2-3%. Ошол баягы эмелери бар. Знаниялары бар, билим, ошо окууга, билген, ошо кандай ошо логистика жакшы өтүштүрүп. Европада, башка тиги өлкө мамлекеттер. Биз ошондой деңгээлге жеткенге жана анчалык эле процесс логистикабыз бар экен. Баягы эле илгери баягы когултуп алып, машинеге жүктөп алып, анан жолдон чек-арада туруп калса, бүт баардыгы чирип өлүп калып атпайбы? Продукциялар, алпараткан балдарыбыз ошол жерден фермерлерибиз сразу банкрот болуп жатат. Ошону бүт баардыгы научный, андай кылып өстүрүш керек, андай кылып чогултуш керек, андай кылып упаковка чечиш керек, андай машинелерге саш керек, андай муздатчыктарга алып барыш керек, анан кийин супермаркеттерге кандай жеткириш керек. Анан супермаркеттерге жеткирген ал өзүнчө логистика. Супермаркеттен анан үйлөргө жеткирүү. Чекене жеткирүү, розница жеткирүү, оптом доставка кылуу да. Логистика бул жанагындай түбөлүк бизнес. Ушул түбөлүк бизнеске кирсе, бирок тамак ашты жеткириш керек экен да. Өстүргөндөн кийин ар бир жерге жеткириш керек экен. Ошо жанагы карго, ошол бизнес азыр жаштарга айтып кетем. Ушул жагына мындай көңүл бурсаңар, жана IT технологияны айтып кеттим, анан азыр мындай онлайн движениялар жеткирүү, логистиканы өнүктүрүү. Карантинден кийин дагы кайсы тармактар өнүгүшү мүмкүн деп ойлойсуз? Кандай дейсиз?
карантинден кийин дагы кайсы тармактагы бизнестер өнүгүшү мүмкүн деп ойлойсуз да? Карантинден кийин эми чын айтканда кыйын болот экономист өтө эле айрыкча мындай өнүгүп бараткан мамлекеттердин экономикасы баягы курулуш элек экономикалар кыйын эле болот. Азыр мынакей менин ойлонткону биз баягы границаларды, чегараларды бекиткенден кийинчи ойлонот экенсиз да, биз Кыргызстан өзүбүздү багалабыз. Өзүбүзгө жанагы продукциясы башка бизге жетүүбү деген суроо туулат да. Мурун деле суроо туулуп келет, бирок мурекилик кезде баары бекинип алгандан кийин ойлойт экенсиң да, баары бекинип алып эчтеке келбесе өзүбүздү багалабыз деген суроо туулат экен да. Андан кийин жанагы экспорт, импорт мынакей биз канча башка жактан алып келебиз, биз канча экспортко жиберебиз. Ошонун эгер соотношениясын алып көрсөк, мынакей 30% биз экспортко кетет экен, 70% импорт. Кийин-кечеден баштап тамак аш баардыгы ошо импорт болуп. Значит, биз өзүбүздү ошол 30% жана экспортундагы кумтөр жана алтын менен кетип атат. Анын тегинен көбү дагы жана экспорт рабочий сила жана мигранттарчы. Мигранттар анча жанагы жиберип атпайбы? 2 миллиарддан ашык бир бюджет акча салып атышпайбы жактанчы? Биз ошол экспорт дагы ошол көбөйтүп атканы ошол экспорт рабочий сила деп койсок болот да, ошол 2,5 миллиард дагы келип атат. Ошол менен биз мынакей 30% экспорт, кумтөр жанагы кошкондо 70%-ин баардыгын өзүбүз алып атабыз. Значит, өзүбүздүн баягы экономикабызды өзүбүз кандай багабыз? Саясат менен курулуш саясат булдан баягы шайлоолор менен багалбасын мынакей көзсүз жетип атат. Шайлоолор анан болуп атат. Ошон үчүн биз баягы президент баш болуп, премьер, депутаттар баягы бизнесмендердин баардыгы ошол өзүбүздүн жана структурабызды жанагы айыл чарбадагы өнөр жай, сфера услуг ошонун баардыгын туура баягы систематизация кылып, анан ушундай тармактар менен приоритетти ошолар менен иштесек, анан кийин өзүбүз самодостаточный мамлекет болобуз, өзүбүздү куруп кете алабыз деген нерсеге жетишибиз керек да. Баарыбыздын мурунку жана канча 30 премьер-министр келди, алар деле ушул ойлонуп иштерди жасаш керек болчу да, но тилекке каршы баягы саясат биринчи баягы араба алдында туруп, артта калып атпаш керек. Биз атты алдына коюп, арабаны артына коюп, экономикабызды жылдыра баштасак, андан мындай кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрбөйт элек. Азыр мурекил бүттү, азыр бизнес токтоп турган кезде баардык бизнес айтып коеюн, жана чоң өнөр жайларыбыздагы баардыгыбыз токтоп казына болбой турат. Ошон үчүн азыр карантин эми мына пигине келди деп айтып ойлоп атабыз. Ошол эми бара мынакей Казакстан кошуна мамлекетибиздики ача баштады, жана экономист деятельностьтин кээ бир тармактарына мына курулушка, транспортко баягы 25-синен баштап, 20-сынан баштап Казакстан уруксат бере баштады. Биз дагы ошондой поэтапно эми азыр айтылып атат, ошону жасайлы депчи. Жасабаса болбойт мынакей. Эми биз дагы көрөбүз, мынакей убакыт көрсөтөт. Лукашенко туура кылдыбы же башка мамлекеттер туура кылдыбы? Лукашенко иштетип атат, Монголияда иштеп атат, Тажикстан, Түркмөнстан, алар баягы экономикасын токтотуп жатат. Мынандай оор чыккандан кийин бизге, конечно, ден соолук керек, биринчи адамдын жашоо эмеси, адамдын өмүрү биринчи иретте туруш керек. Ошон үчүн эми Кудайга шүгүр, могу изоляциялардан ушул результатын берет болуш керек. Көп жайылбай, ушул показательдер менен чыгып, 1 майдан баштап
дагы эмесин бара мындай этапына кылып экономический деятельностьке киришибиз керек. Кирбесек кыйын болуп калат бизге. Россия качан границасын ачат деп ойлойсуз? Россия границасын азыр Асел мындай да карап көрсөң жанагы көп жанагы мировой эксперттер, экономисттердин баары ушунчалык неопределенный болуп атат деп айтып атышат да. Ушунчалык мындай тиңдей болуп кетет, мындай болуп кетет дегенде докторлор баягы оору боюнча деле баягы неопределенный айтышат. Экономисттер морекинде улам жанагы нефтинин баасы түшүп, жанагы Саудовская Аравия, Россия деген Американын жанагы эмеси баалар менен баягы согушуп, ушунун баардыгы күнүгө эле бир жаңылык чыгып атат да. Анан кийин ошол баардыгы неопределенный болуп атат. Неопределенность баардык дүйнө жүзүндө болуп атат азырча. Азыр Америка уже баягы мощун жоготту, уже Америка уже азыр Кытайга өттү деп атат. Америка болсо кайра айтып атат, жок Кытайда жанагындай эмелер жанагы государственный бумагалар Америкада триллиондогон. Ошонун баардыгын биз счет кылабыз, жана коронавирусту таратты. Биз ошого биз жана сотко беребиз деп алар коркутуп атышат. Якта Россиянын нефтиси, газынын баасынын баары түшүп, булар дагы баягы кыйын акыбалда туруп атат. Москва азыр өтө мынакей чоң мегаполис. Москвада болуп аткан окуяларга азыр Россиянын чоң баш оорусу болуп атат. Ошол мындай бир неопределенность болуп атканын мен дагы айтып кетейин. Бирок биздин баягы биринчи шарттарыбыз жанагы биз өзүбүз баягы азыр кандай багып кетебиз. Андан краткосрочный, среднесрочный деп коет, среднесрочный кандай, анан кийин дальносрочный кандай багабыз деген ушундай бир программалар түзүлүп, конкретный шарттар мененчи мына бул жасайлык. Бизде бизнесмендердин санын бизнеске бериш керек баягы, мененчи шарт түзүш керек. Бизнес баган көрүнүп турбайбы? İştebese эч ким иштебейт. Анан биздики болсо жанагындай сот, прокурор жанагындай текшерүүчүлөрдүн эле саны көбөйүп эле баягы. Ал чиновниктердин айлыгы болсо баягы жетиштүү эмес. Анан алар да жан сакташ керек, анан үй бүлөсүн багыш керек. Анан ошолор бизнеске баягы күч келтиргени кыйын эле турат. Жанагынча көп жанагындай текшерүүчүлөрдүн саны кереги жок экенин мынакей ачык эле айкын билинип эле калды. 30 жылдын ичинде башыман өттүм бар. Канча текшерүүчү көп болсо ошончо кереги жок. Правоохранительный, фискальный жанагындай. Анан судебный дагы аяка кирип кетти. Судебный дагы. Алар дагы баягы бизнесмендер менен эт ягына же биягына чечип эле ошентип эле. Көп нерсе наразычылыкты туудуруп атпайбы. Ошон үчүн экономикага баардыгыбыз көңүл керек. Шайлоо менен ушул жагын эгерде Россияны ачпасаба бизде жеңил өнөр жай тармагы көбүнчө ошо Россиянын рыногуна иштейбиз да негизичи. Анан көпкө чейин токтоп туруп калсак ички рынокко биздин мисалы кийим кече анчалык кереги жок деген суроо туулуп атат да. Ошондо кандай болуп калбайбы? Жалаң ички рынок Казакстанга эле иштеп калабызбы депчи. Жок, баардык платежеспособность населения деген бар эмес. Деңгээли түшүп атпайбы? Анда баардык анан кийин биздин чыгып продукцияларды алып ушул киши чыгабы, чыкпайбы? Ошо биздин продукция маселе болду да. Баягы кийин кече экинчи планга өтүп калат. Биринчи баягы урсагын тогуш керек. Бала бакырасын багыш керек. Мындан дагы жанагы тема здравоохранение деп коет. Бул суроого келип токтолдук эле. Кандай кадамдарга барсак, мисалы үчүн ички рынокты иштетип, баягы экономикабызды көтөрсөк болот деген суроо туулуп атат да.
кандай кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойсуз? Мисалы үчүн бир мүмкүн бир өлкөдө бир чоңураак бир трансформация кылыш керекпи? Анткени баягы билбейм, көпчүлүк жаштарды баягы өлкөнүн келечеги аябай кызыктырат да, кандай кылсак мисалы үчүн деген бир суроо туулат да негизичи. Баягы өлкөдөгү абалды көрүп турсак, көп эле мисалы үчүн баягы сунуштадым мен, сунуштап койдум дейт, бирок эч нерсе баягы аягына чыкпаганын көрүп келебиз да ар дайым элечи. Ошону бир кандай кадамдарга барышыбыз керек деген ой келет негизичи. Бул эми главный жанагы 3 тармак бар да биздечи. Айыл чарбасы, анан өнөр жайы, сфера услуг. Мына 3 чоң направление бар. Şu 3 чоң направление менен биз эч кандай ишти токтотпошубуз керек. Например, айыл чарбасын биз жакшы жанагындай өзүнчө бар реструктуризация жасап, айыл чарба продукциясы жанагы мал чарбачылыкты, мал менен жүргөн элбиз да. Ошо малды эт, жүн, баягы сүт, тери, ушул маселелер боюнча бир жакшы бар концепцияларды иштеп чыгыш керек, ошол эми концепцияларды мурунтадан баштап эле канча баягы жардам деле алып келип жакшы реструктуризация жанагы, например, мясной кластер, молочный кластер деп коет. Вот эми молочный кластер более-менее азыр бизде уже түзүлдүмү? Чүй зонасында кефир, айран, каймак, ушундай нерселер жакшы эле чыга баштабады. Бүттүгүл башка региондорго дагы тарап, Таласка, Нарын, Көл, түштүк тарапка ушундай тарап эметип атат. Мына, например, эми биз эт менен жүргөн элбиз. Анан ушу эт кластери жакшы концепциясы жок. Эт кластерин, например, өзүбүз жеп атабыз этти. Бирок жанагындай экспортко чыгармайынчачы, валюта алып чогултмайынча биз баягы этти өзүбүз эле жегенди мастери болуп калабыз да. Биз болсо ушул этибизди башкаларга жеткиришибиз керек болот баягы. Анан кийин эгер ошол мен азыр эт кластери менен заниматься этип атам, балыкчыда эт комбинатын салыпчы. Анан кийин эт комбинаты салынып атат, бирок жанагы биз международный стандарттарга дагы жете элек экенбиз жакшы. Жана этибиз уйбуштун эти, кой, ишкин мал эти, например, же ушу Кытай же Казакстан, Россияга сатыш стандарты болмоюнча жана эттин жанагы өзүнүн стандарты болмоюнча алынбайт экен. Анан ошону биз башынан эле 30 жылдын ичинде бир 10 жылын ошол жанагы малдын селекциясына көңүл бурган. Селекция кылып жанагы эт направлениясы боюнча, сүт направлениясы боюнча, тигил кой эчкичти баягы жүн направлениялары боюнча, койдун этин жанагы араб өлкөлөр алат экен, мясной направление. Ушундай концепциялар ушундай даярданып аптыр да. Ошо Минсельхоз деп бар бизде ошо жаңы концепциялар менен ошол бардык региондорго ошолорго жеткирип, мына сен ушундай селекция менен деп келген жардамдарды ошо туура направление бергенде аны дагы бир топ жанагы биздин этибиз дагы экспортко кетип бир топ чоң жардам болот. Жанагы эле эмени өсүмдүк растениеводство боюнча алчы. Түштүктөгү продукцияларыбыз жана айтып атпайбы, логистикабызды жок нерсесиненчи канча баягы өзүбүздүн баягы переработанный болбой, жаңы жанагы баа кошулбай добавлять стоимость жок. Ушул жерден эле сырье катары эле бу жерден эле баягы тияктан тажиктер келип, же болбосо Москвадан москвичтер келип эле баягы айыл чарба продукцияларын дүң эле алып кетип атат да, иштетилбей, кайра иштетилип. Ошо кайра иштетүү боюнча жакшы концепция болсо. Ошол жерге тапшырма берилип эле баткан болсо. Мына момунча мынакей тап кылам, мондай ишкерлерди тап кылам, мына момунча орус фондусунан монча акча силерге мынакей бөлүнүп атат. Ош облусуна, Жалал Абад, Талас, ушундай кылып эле баягы мындай волевой эле ушу үстүнөн түшүрүп элечи. Анан ошол айыл чарбабызды көтөрүшүбүз керек. Айыл чарбабызды жанагы экспортко чыкчу товарларга ориентированы азыр айтам, муну биз токтотпошубуз керек, муну күчөтүшүбүз керек айыл чарбабызды.
услугаларды услугалар чын айтканда чоң сокко алышты азыркы коронавирустан үчүн. Бирок эми колубузду баягы түшүрбөй, маанайыбызды түшүрбөй, баягы иштеп аткан иштерибизди баардыгыбыз эметишибиз керек. Улантышыбыз керек. Улантпасак өтө кыйын болуп калат. Муну улантыш учта кыйын нерселер көп болот. Мынакей общепиттердин баардыгы жабык турат. Мына орозо келет. Орозодо мынакей анс деле баягы орозо маалында кафе, ресторандар иштебей калып эскертип турабы. Эми кечинде дагы баягы ооз ачырганда дагы баягы ооз ачырчу баягы маалда да көп чогулбагыла деп. Значит, мынакей общепитте тигил 25 майга деле дагы турат. Ошого биз даяр болушубуз керек. Анан кандай тиги кийинки дагы жай келет. Жайда дагы каникулдар болуп деген иман. Азыр каникулдар жайында да болбойт го. Баягы бар жерде баягы шымаланып иштешибиз керек. Шымаланып иштесек, баардык швейный цех болот, тияк болот, бияк болот, ал болот, баягы связьтарыбызды баардыгын колдонуп, баягы чет болсо чет, ич болсо ич, ошол деятельность эч качан токтотпой, кредит бергенге, азыр ошол иштейм дегендерге кредит бергенге ошол банктарды биздин өкмөт ошого нацеливать этип, ошол бизнеске кредит алам иштейм дегендерди токтотпош керек да. Анан платежеспособность населения, ошол платежеспособность айлыктарды убагында берип дегендей. Анан жана авиа каттамдар сиздер айтып атасыңар качан эметишип кетиши. Россия болсо мына 1-августка бери аэрофлот учпайт. 1-августка бери элестеттиле. Анан башка авиакомпаниялар деле жок. Ошол значит биз Россия, Казакстан, Өзбекстандар менен карым катнаштар сен Евразэстебиз да, туурабы? Ошон үчүн биздин өкмөт ошол кошуна мамлекеттер менен жакшы алакаларды түзүшүбүз керек. Раз биз бир союзда болгондон кийин, анда бири-бирибизге баягы ачалы да границаларды ачалы. Эч кандай тоскоолдук болбосун. Анан биз Евразэс деп коюп анан кийин обязательно bir преградаларды, чегараларды коюп коебуз. Анда ошол Евразэстин кандай функцияларын баарын аткарбай калып атпайбы, туурабы? Ошон үчүн биз акыркы мезгилде өзүбүздү баягы мен айтып атпайбы, өзүбүздү багалабыз. Азыр өзүбүздү бага албайбыз. Ошон үчүн биз ошол жанагы биягында Кытай мамлекети менен, биягында Казакстан, Өзбекстан, Россия мамлекеттери менен чоң алака иштер жасашыбыз. Анан мен саясатчыларга айтат элем, саясатты азыр унутуп элечи, Кытай жаман, анан тиги Россия жаман, казактар тиги мындай өзөктөр деген. Ошолорду коюш керек. Биз деген эгер элибизди багабыз десек, жанагындай бир нерселерди жаман саясат тиги анан мындай аны тиги дегенде коюшубуз керек. Басып алат, анан тинтип берет дебейчи. Биз элди бакканга бүт баягы аракеттерибизди жасашыбыз керек. Өкмөт дагы мынакей чоң бизнесте жүргөндөр дагы. Азыр жанагындай бир саясий баягы тороктордун мезгили эмес да. Азыр элди кандай багыш керек. Элди кандай азыр кризистен чыгарып кетиш керек. Ошону ойлонушубуз керек. Жеңил өнөр жай тармагында кандай мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойсуз? Мисалы, дагы мисалы СНГдан башка кайсы жакка чыккан казыр? Айтып кетейин. Олай келгенде биз Дордой ассоциациясы ошол тигил Россиянын агромаркет деген чоң эмеси бар, структурасы. Айыл чарба продукциялары менен иштеген. Анан ошо терминал боюнча салабыз деп сүйлөшүүлөр болгондо, анан ошо сүйлөшүүлөрдүн алкагында биз азыр иштерди алып барып атабыз. Бизге жанагы Евразийский банк деген Москвада банк акча берели, кредитке акча берели деп атат. Анан ошого жана жеңил өнөр жайдын баягы индустриальный парк түзөбүз деп жер бөлүнүп, ал жерге акча жок, каражат жок туруп атпайбы? Жеңил өнөр жайынын федерациясы бар. Силпе деген, Жок, Сапарал башка, жеңил өнөр жай федерациясы. Башка. Ал Адилет деген жигит. Альфа Карго. Карго, Альфа Карганы. Ошол менен салабыз деп азыр биз жанагы Россия менен чогуу түзүлгөн келишимге
Biz ошо адилеттер менен баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошол терминалды ошол адилет территориясында салалы, потому что ошол жерде бүт баарын даяр экен. Курулушу дагы уруксат алыныптыр. Жанагы фабрикаларга да уруксат алыныптыр. Анан ошол биз тиги Россия менен ошо чогуу биргелешип, ошол жерге жана чоң жанагы терминалды, фабрикалар, жанагындай чипирование деп коет, бүт келген товардын баардыгы бияктан чыгып аткандагы Кытайдан келип аткан товарлардын баары чип менен келет экен да, Евразияда. Азыр чипи жок, баягындай контрабанда менен баягы шубаларды, токпойт экен. Ошо чипированияны ошол жерден жасап, терминалда таможня аттестациясын жана завод, жана фабрикаларды ошол жерге салып, анан тиги айыл чарбасында ошо эметип атабыз. Сегмент өнөр жай, жеңил өнөр жай. И экинчи сегмент жанагы айыл чарба продукциясы. Жанагындай жер жемиш, ошондой терминалдарга, холодильниктерге түшөргө жыйылып атат ушул жактан. Биздин Евразия өлкөлөргө, даже ошо Кытайга жибергенге деп ошондой сүйлөшүүлөр атат. Буюрса, биз азыр бизнес планды тапшырып атабыз. Евроэс деген банк бар Москвада. Ошол биздин Евразия өлкөлөрүнүн бизнестерине ошо кредит берген банк. Ошо биз заявканы берип атабыз. Андан мындай чоң проект болот. Буюрса деп атабыз. Ошол ишке ашып кетсе, азыр ошол чоң проект менен алек болот. Абдан жакшы. Кийинки суроолорум дүйнөлүк бизнесмендерден сиз кимди үлгү тутасыз же кимдер менен тажрыйба алмаштырасыз деген суроо экен. Эми миллиардер достордон бар. Жанагы бизге келип жүрөт го Непалдан Бинод. Биз коя Бинод чогуткар. Ал келип өзүнүн китебин чыгарды, жерден бизнесмендерге бир тренинг өткөрүп кетти. Ушул өзү да ушундай карапайым элден менен катмардан чыккан инсан да. Мен дагы тең өзү. 3 уулу бар. Эмеден көтөрүлгөн булар жанагы Непал өзү 30 миллион Өзбекстан. Бирок жанында жана Индия. Булар баягы биздин Казак менен Кыргыздай Непал менен Индиянын тили бир эле экен да. Индия болсо 1 миллион эл жакта. Андан ошолор жанагы эмен жасашыптыр, кесме, лапша, бай деген. Ошол лапша ошол анан өнүгүп өсүп, азыр эми ошол Forbes'то ошо как миллиардер катары келип, анан ошол адам менен биз менин дагы тагдырым ошол адамдын тагдыры бирдей да мындай. Жакындыктар бар, карым катнашпыз. Көп бизнесмендер менен Россияда дагы, башка мамлекеттерде дагы ошо тажрыйба алмаштырасыз, Бизге окшош мамлекеттерге мен көп кызыгам да, мына Казакстан, Өзбекстан, Монголиядан. Анан тиги берки чоң өнүккөн мамлекеттердин баягы бизнесмендери бизде эле башташканда баягы экономикасы начар болуп, Япония талкаланган дейт. Дүйнөлүк согуштан талкаланган. Германия талкаланган. Бирок ошондон баягы талкаланган нерсе эчтеке жок нерседен анан кийин баштап көтөрүлүп кеткен бизнесмендер ошо миллиардер болуп атышпайбы, туурабы? Ошолордун баягы мага ошо иш аракеттери, жашоо турмушу үлгү катары көрүп, ошолор менен баягы карым катнаш түшкөнгө мындай карым катнаштар бар. Ошолор менен өзүбүз опыт тажрыйба алмашып дегендей жолугушуп биздин жетиштерге сүйүнүп кубанышып дегендей жүрөбүз. Жакшы, рахмат. Кийинки суроом бул карантинден кийин жумуш орундары канчалык деңгээлде кыскарышы мүмкүн деп ойлойсуз? Эми дүйнө жүзүндө жана эксперттердин айтышында мынакей Кытай азыр 2 ай иштебей, бурун булардыкы
Dün produksiyası 8%, 7% önüp turçu da jıl sayın. Bizden Kırgızstandakı 4,5, Rossiyanыкı da oşondoy. Hazır şu dün produksiyası köp өлkөлөрдө minus bolup чыккан акытта. Ошол рост ВВП деп коебуз да. Россияныкы дагы, Казакстандыкы да, биздики дагы ошондо минуска чыгат деген божомолдор, прогноздор бар. Ошондо бизде жанагы анда Россияда жүргөн жана мигранттардын дагы бир 20%, 25% кайра келгенге ушундай болуп калышы мүмкүн да. Анан өзүбүздө дагы бир 20-25 болсо ошол Өзүбүздөн да кыскарышы мүмкүн, безработица. Безработица ушу аябай башты ооруткан маселе болот да. Ошон үчүн баардыгыбыз бүт болгон бизнесмендер жаңы жумуш орундарын түзүшкөнгө аракет жасашыбыз. Терминал менен иштеп кетип калсак, биз дагы миңдеген адамдарды ошол жерге жумуштап берсек, эң жакшы нерсе болот эле да ошо. Ар бир адам баягы жумушсуз калбагандай кылганга бүт аракетибизди жасашыбыз керек. Анан эми баарына таптыра албайбыз. Ошон үчүн жанагындай бир өзүнчө подушка безопасности дегендей ушул пособияларды берип, ушул азыркы мына кризис акыбалдан чыкканга ушундай подушкаларды түзүшүбүз керек. Бул кризис канча убакытка чейин уланышы мүмкүн деп ойлойсуз? Бул кризис эгер жанагы пандемияны жайында жайында спад болсо, жайында спад дейличи, баардыгын эмете албайбыз го. Баягы ушул оорукчандардын баардыгын изоляция кылып, алардын контактларын баарын изоляция кылып, ошол баарын текшерип, анан чыккандан кийин анан где-то баягы жылдын аягына дейин ошол инерция менен эле кетебиз да баягы коронавирус. Анан ошондо айтып атпаймынбы, жанагы рост ВВП ошондо биз баарыбыз минуска чыккан атабыз. Минуска 30 миллиард деп атпады, 30 миллиард дефицит болгон атабыз азыр. Кыргызстан 30 миллиард. Азыр эгер аягында бул цифра да башкача болуп калышы мүмкүн да. Өсүшү мүмкүн. Анан ошол кийин кандай иштеп кетебиз? Анан ошол пандемия спад болгондон кийин кайра деген күзүндө кайра жанагы новый виток деп коет. Ошол башталабы же башталбайбы? Андан дагы тоже зависит. Вакцина кандай чыгат? Вакцина айтат, эми кээ бирлер жасап атабыз дейт. А кээ дүйнөнүн баары айтып атат, вакцина деген 12 айдан 18 айга дейт. Вакцинаны табыш үчүн. А кээ бирлер айтып атат, Россия медиктер айтып атат, биз вакцинаны табабыз, чыгарабыз деп. Тапса жакшы эле болот да. Анан фейкте чыгып кетип атат, вакцинаны салсадан кийин анан ошол кайра оорукчан болуп калат экен, анан тигинтип калат экен. Эми ал божомолдорду кандай болуп кетет, баардыгын талдашыбыз керек. Ал вакцина каяктан чыгып атат? Россиядан чыгып атабы, же Кытайдан чыгып атабы, же борекиндей кичинекей мамлекеттер вакцинаны таптыбы? Алар ойлоп атат, ошо чоң мамлекеттер баягы таап алып, ошону өзүлөрүнүн пайдасына вакциналар жасайт деп, Америка жасайт вакцинаны баардык баш ийгизип алганга, же болбосо Кытай жасап алат деп. Башка мамлекеттер Германия, которая Германия билесиңер дагы мамлекет. Андай медицинасын. Баягы 2020-нын этегине чейин бул кризис бүтүп калса абдан жакшы экен да. 2020 уланат го деме. 2020 аягында аяктап, эмдиги 21-жылдан баштап мындай башка жашоо боюнча кетсе экономика, анда жакшы эле болот. Жакшы болот эле деген оюмда. Ошол рецессия, ошол спад, болбогонго мен дагы көзүм төрт. Ушул 2020 жылдын аягына дейин бул салакасын аябай эле тийгизет.
Daha bir суроо бергим келип жатат да. Ар бир эле ишкер мисалы тоок элчиликке барат да. Анан сиз дагы баягы тоок элчиликке барып бир туура эмес баштап алган бизнестериңиз, бир бизнесте катачылыктар болду беле деп ошону билгим келип атат. Анткени көпчүлүк азыр баягы жаңы бизнес баштагандардын көбү баягы суроо узатып атышат да. Кандай кылып бир ушундай чыгып кетсек болот ушу кыйынчылыктан депчи. Ой, андай катачылыктар аябай көп кетти. Көп кетет. Мен мына, например, баарга белгилүү эле мына Табылдык Айкеңер Шоро, эгер экөөбүз Кытайга барып Шорону тараталы дебедик. Ошол Шорону ушул жака чыгарабыз деп. Заводду каяка салабыз деп калганда, менин ошо партнер досум Үрүмчүгө жасагыла, мына мен видео чыгарган завод бар, сок чыгарып жасагыла дегенде, койсом дегенде берди ал ошол завод. Анан немеге барып калып атпайбызбы? Артушка барсак, аякта Кыргызстан аксакалдары чогулуп анан балдар. Эми биздин Кыргыздын деле намысын көтөрүп ушул Артуштун жерине салбайсыңарбы заводуңар мындай деп калды да. Анан бул бизнес менен популизм болбойт экен да. Биз Артушка рынок аябай эл аз жерге баягы заводубузду салып алып, тиги Үрүмчүдө уже 3 миллион, 3,5 миллион эл бар. Тиги Артыш Кыргыз 200 миң, 200. Анан тиги нар жакта тиги уйгурлар, Кашкар. Бирок анан ошол уйгурга жеткирип тиги ошол нерселерде жана маркетингден утулду. Анан самый главный айтып атпаймынбы, шаг жанагы жөнөкөй популизм болуп керек экен. Жерде бизнесте чистый прагматизм. Чистый прагматизм. Эгер ошо Үрүмчүгө коюп койгондо, ошол может Бейжиңге, Пекинге да жетпек да. Ушу жакшы заводду туура салып, анан маркетингди туура койгондо. Логистика жагында туура эмес ойлонуп калган кездерден да, жеткириш кыйын болуп калат да. Локациясын аябай туура эмес коюп алып, анан кийин баягы маркетингден болбой калып, анан ошондон 3 жылдан кийин тиги заводду анан кийин сатканга мажбур болдук да. Ушул сыяктуу каталар негизи көп эле болсо керек, Андай болот. Албетте бул китебиңизди да окуп чыккам негизичи. Дагы эме тигил эме кылыш керек да. Жанагы бир ката кетип анан сынып калбаш керек. Бир жолу, эки жолу ошол эметиш керек да, өжөр болуш керек. Баары көрүп атасыңбы баягы целди, бирок бир жол менен бара албай калдыңбы? Анан экинчи жолун исте, үчүнчү жолун көп баягы көп кырдуу мындай универсально караш керек да, ошондон кийин мен ойлойм натыйжасын берет. Бир эле жолу ийгиликсиз болуп калса, баягы туктап калбаш керек, выход издей бериш керек. Ошондой нерселерди мисалы кандай жол менен оңдоп кеткенсиз деген суроода кийинки суроомчу. Кандай кылып ошол нерседен выход таап чыгып кетиш керек деген. Обанан кийин биздики мындай биз баягы базарды менен баштабадыкпы? Базар менен баштагандан кийин эме баягы турмуш өзү көрсөтөт экен, баягы баардык жумурткаңды бир баягы эмеге салып койбогондойчу, баягы бир корзинага деп коет. Жумурткаңды ар кандай мындай. Анан кийин биздин ассоциацияларда ошондой многопрофильный болупчу. Ошол үчүн баягы тоок элчиликтер бияктан бир жерден утулсаң, экинчи жагы баягы жаап. Бир жагы өркүндөп кетип, ушундай нерселер болот. Эгер баягы жакшы калгандар көп эле болду, мына туризм, например, схемасы Дордой туризм деп түзүлүп, ал жакшы иштебей калды. Дордой туризм аркылуу биз жана карго депчи, ошол Дордойдо иштеген ошо предпринимательдер баягы биринчи туризм деп баягы туристтерди алып кетип анан товардарды ташычу да. Анан алар туризмден башташып, анан кийин каргого түштү. Жанагы эле логистиканы айтайынчы. Логистика Динара Исаева, например, депутат. Ким деген бар, Людмила Егоровна дегендер бар. Ошол карго менен ошол товарларды самолет менен ташый баштады, темир жол менен ташый баштады, деңиз менен ташый башташты. Анан ошолор мынакей туруп кетти. Үчүндө да ошо менен заниматься эткен баягы Анасис деген Жакпен деген баягы мультимиллиардер биринчи ошол Америкада чыккан.
Ошонун баары карго, ошол Европадан товарларды эмеге ташып, Америкадан бияка ташып, Саудовский жанагы миллиардерлер нефтисин ошол Америкага тияка ташыганда айтып атпаймынбы, логисттер. Чоң баары. Чоң акча иштеп тапкандар, Анан айтып атпаймынбы, биздин ошо көп тармак болгон үчүн бири-бирин баягы жаап, bir жабылса, экинчи жагы ачылып, ошентип келе жатабыз да. Ал болот, ал бизнесте болот, кыйынчылыктар болот, жабыласың, банкрот болосуң. Азыр эми ушул кризистен ушу банкрот асыраак болсо экен деп ойлойм. Анан мисалы үчүн баягы параллельно бир канча бизнести алып кетүүгө мүмкүнбү бир эле учурда? Кандай деп сунуштайт элеңиз? Эми бирок мен балдарга айтат элем да, бир билип алган, үйрөнүп алган бизнесиңди тыштабашың керек. Ошол мен жаш балдарга айтат элем, ошо бир компанияга барып иштеп, ошол компанияны үйрөнүп алып, ошол жакта анан жактан бөлүнүп анан кийин ошондой иштер менен алек болуп кеткендер толтурат анан. Бизде мынакей иштеп анан башка ошол эле башка базарларды ачып кетти, башка нерселерди ачып кетти дегендейчи, например. Ошол биздин базарыбыз просто жанагындай азыр мындай эме деп коет эмеспи, мультипликативный эффект, мультипликация, да, например. Бизде жана обменщик, обмен таксисттер кетти, обмен валюта кетти, туризм кетти, карго кетти, ошо вокруг нас. Тегерегинде мультипликативный эффект менен кетишпеди. Ошон үчүн ошол тармактар менен кетип атат да, билген бизнесиңди ошону өркүндөтүшүң керек деп ойлойм. Эгер мындай кыйын болуп калат. Эгер, например, мен деле азыр ошондой ассоциацияны жетектеп атыпчы, мен деле ойлойм, көбүнчө мындай распыляться этип кеткендер бар. Анан баягы бир баягы өзүңдүн стержневой бизнесиңди, билген бизнесиңди ошол өркүндөтүш керек да. Эгер билбеген бизнесиңе кирип кетсең, анда аякта тобокелчиликтер аябай көп. Билбеген бизнеске кирип, аны эгер билбесең, кирбей эле кой деп эле айтат элем да мен балдарга. Биринчи билип анан кириш керек деп. Билген жериң менен барсаң, ошол жерден ошо эмесин үзүрүң керек. Ошо инвестиция кылууда акчаны баягы колдонгон бир-эки принципиңизди айта кетсеңиз, кандай принципти колдоносуз мисалы? Бир жаңы бизнести ачып же бир жаңы жерге бир инвестиция кылууда. Инвестициялардын ар кандай болот да, инвестиционный подходдор, например, жанагындай чисто прагматичный, прибыльный бизнеске салгың келет. Туурабы? Сону кандай кылып анализдейсиз дейм да, баягы чисто прибыльный болобу? Анализдердин баардыгын карайсың, өзүң баягы бизнесте жүргөндөн кийин, тегеректи көрүп аткандан кийин баарын баамдайсың, анализ жасайсың дегендей. Анан ошого карата анан кийин барсамбы, барбаймбы деп анан кийин өзүң ойлоносуң. Тегеректеги баягы советниктер менен кеңешесиң. Барсак болобу же барбасак болобу. Анан ошондой кабыл алып. Анан кимдир баягы эмени золотые горы обещать этип келген бир предложение менен келет, билесиңерби? Ой, моуреким дейт эмне деп. Ошону жакшы баягы башка бирөөлөр сунуш берип атканда жакшы анализ жасаш керек. Чын эле ошондой болобу же болбойбу? Ошол айтып атпаймынбы жанагы билбеген бизнеске кирердин алдындачы. Бизнести билбесең барбай эле койгону жакшы. Анан алжекке киргенде дагы билсең, өзүң баягы финансовый потокторду, финансыларды өзүң карабасаң, андай барбай эле коюш керек. Өзүң турсаң, ошол жакка салган инвестиция. Анда ошондой бизнес жүрөт. Эгер финансыңды бирөөгө берип коюп, анан баягы качан мага алмабыз осуна түш дегенди күтүп отурсаң, андай болуп койт. Анан инвестициянын экинчи эмеси бар. Бул жана социальный ориентированный. Например, медицинский бизнес, туурабы? Медицина дагы баягы. Медицинада дагы баягы ал жерден баягы эле прибыль алып эле эметкенден алыс болуш керек да, например. Эми аяктан элди дарылап айыктырып атпайсың, ал жерден өзүнчө баягы ыраазычылыгын алып атасың элдинчи.
Анан ал жерден эле баягы момундай өтө эме коюп, пайдаланам дегенден алысыраак болуш керек. Жанагы социальный ориентирование, элдин баягы батасы, элдин алкышы деген нерселер бар да. Андай барга анда ойлонуп да биякта инвестиция бул өзүнчө социальный ориентировка. Ошол элге жагымдуу, ошол элден баягы алкышын батасын алам деген нерселерге аякта баягы прибыльди көп күтпөйсүң. Эгер жанагындай айтып атпайбы, аяктан прибыль алам деген нерселерге аяктан смело эле прагматичный подход жасай бериш керек. Кечиресиз мынакей акыркы 2 суроом калды, берип алсам болот да. Берип алсам болот. 1 саат болуптур да. Болот, бирөөсү бул сиз мисалы бизнесте өзүңүз кандай стратегиспи же маркетингди жакшыбы? Мисалы ар бир бизнесмен баягы бир жагынан профессионал да. Мисалы бизнести жакшы алып кетүү үчүн. Же жакшы менеджерсизби? Компаниянын сиз кайсы жагында өзүңүздүн мындай күчтүү жагыңызды көрө аласыз? Мен мындай общий менеджмент. Общий менеджмент, Это общее направление, общие принципы определять, общие концепции. Структуранын өзүнүн баягы специалисттери болуш керек. Ошол ине жүүнөн билген. Кээ бир ине жүүн мен билбейм. Бирок общий баягы концепцияны коюп, анан кийин алардын баягы направленияларын сурап турам да, кандай болуп атат. Анан алар келип баягы өзүлөрү ошол структуранын жетекчилери мени обогащает. Агай, бул жерде могуретиндей болот экен. Бир нюанстарды айтат да, мен билбегем. Мен туура дейм, общий направленияларды билем да, общий направленияларды кете берсек, бирок узкий жанагы специалисттер, профессионалдар жетектеш керек да. Сенден мен, например, мен ошол акылдуу болсо, ошо сүйүнөм да, анда жетекчилер ошо акылдуу болсо. Рахмат. Урматтуу катталуучулар, сиздер ушул суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот, комментарий аркылуу. Бул менин акыркы суроом. Эгерде сиз президент болсоңуз, эң биринчи чыгарган бир 2-3 указыңыз кандай болот эле өлкөнү өнүктүрүү үчүн деген суроо да. Эгер андай мен президент болоюн деген оюм жок. Оюңуз жок, билем. Бирок мындай Кыргызстан кичинекей мамлекет болуп аткандан кийинчи бизге жанагындай госуправлениянын баардык реформасы керек да. Жанагы административно-территориальный реформа керек бизге. Бул административно-территориальный управлениянын саябай оңдойт элек да. Анан жанагы нерсе бул жанагы чиновниктердин санын кескин түрдө. Ошондой айтып атпайсызбы, жанагындай жанагы 50 район, анан кийин жанагы 17 шаар, анан 7 облус деген ордуна бир 15 аймак калтыргызып, 15 аймак деп коелучу эми баягы. Ошол 15 аймак өзүнчө түзүп коюп структурасын. Айыл өкмөттөр менен кылат, анан аймак. Ошол аймактар менен иш алып барып, где-то 70%-ын жанагы текшерүүчүлөрдү, чиновниктердин санын азайтыш керек да. 70%, 30% жетет. Анан бирок 30%-ны калтырып кетти койдуңуз, андардын айлыгын кошуп бериш керек. Айлыктарын көбөйтүш керек. Жанагы коррупция болбошун, бизнеске чакыруу бизнес менен алек бололу депчи. Биринчи ушундай кеңешим эми азыр. Анан көп эле нерселер бар эмеспи? Сиз мындан ары партия түзүп, кайрадан саясатка баруу деген максатыңыз жок, азыркы учурда? Биздин баягы түзгөн партиябыз бар, Эмгек деген партия. Анан ошол биздин ушул шайлоолорго катышып жүргөн балдар бар. Алар ошол жергиликтүү нерселерге катышып атат. Эми болсо тиги баягы немени лидер партия дегенди өткөрүп бергенмин. Бизнесмен Алекмин. Ошондой бизде.
Бизнесмен инсандардын саясатка Endi барышы. siyasatçılar көп Kırgızstanda. Şu siyasatçılar siyasat bilen заниматься etsin, biz bolsa ekonomika bilen заниматься etsin. Байбол деген китебиңизди кайдан алсак болот дейт. Мен магистр деген магазинден алгам. Ушунда биринчи этажда. Ушул боюнча суроо келген экен. Baybol degen kitepti bir o жаңы баштап келаткан ишкер бала экен. Анан ошо ишкерлик менен алек болуп, анан кийин байке мен сиз менен жөнүндө китеп жасам дейт. Китеп жасалат экен. Анан жасаласыңбы дедим, анан жасалам деп, анан кийин мен баягы биографияларымды тияп бияктан баягы чогултуп, анан кийин жазыптыр. Эми баягы биринчи китеп экен. Мен ага деле макул болдум, мейли жаса коем, жаз деп. Анан жазып мен макулдугун бергем. Ошол китеби канча 1 жыл болду дейт чыккан. Анан ошол китебин аты каякта болду экен, ошол авторунан сураш керек, ал жерде автору жазсын. Карантинден кийин Дордой кандай болот деп ойлойсуз? Сиздин оюңуз деген суроо келиптир. Карантинден кийин эми Дордойбуз кандай дейм, баягы эле шартта иштей беришет. Эми баягы элде баягы акча каражат азыраак болгондон кийин баягы соода баягы акча элдин колунда акча көбүрөөк болмоюнча анан кийин бизге соода дагы бизге баягы басаңдайт деген ойдомун да. Бирок мындай үмүтүңөрдү үзбөй биздин жашоо турмушубуз оңолот. Бардыгыбыз үмүттү үзбөй шымаланып баягы өз жумуш орунубуздарга барып иштей башташыбыз керек. Саясатка барбай туруп эле Кыргызстанды өнүктүрүүгө болобу деп жазыптыр Отурбаева Рахат дейт. Эми саясатка баргандар, саясат деген жана биздин депутаттар, өкмөт, алар баары саясатчы да, саясат жасаш керек да. Кыргызстандан элдин саясатын жасаш керек. Алар ошол саясат эметпеш керек, чын айтканда, сасытпаш керек. Интригалардан, ушактардан алыс болуш керек. Элдин камын ойлош керек, эл жөнүндө ойлош керек биринчи. Мамлекет жөнүндө ойлош керек. Кыргызстандын намысы үчүн ойлонуш керек. Ошондон кийин саясат оңолот да. Анан кийин бири-бирибизди интригалар бар, тиги келет, анан бу келет, анан тиги болот экен, бу экен дегенде жүрө берсек, ошо менен жүрө беребиз. Жанагындай чоң реформаларды, чоң идеяларды ишке ашырганга ошол депутаттарыбыз, өкмөттөрүбүз башында туруш керек да. Чоң жанагындай улуттук проектлерге башында туруп, мына ушуну баштайлы, давай кеттик деп, ушуну урандагы чакырып турса, анан ошондой эл анан кийин ээрчийт. Анан эле бири-бирине жамандап эле тиги жаман экен, муну жумуштан алабыз, тигине коебуз деп эле ушинтип эле алек болуп атпайбызбы? Калгандары ушул сизди сыйлайбыз деген суроолор экен. Бизнес школаңыз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, ошол жөнүндө сурап жатышат. Кандай телефон менен кандай кылып кайрылсак болот дейт. Бизнес школдор биздин азыр бардык облустук борборлордо бар, Бишкекте бар, Чүйдө Норус айылында бар. Ал жерде эми биз школьниктерди, студенттерди основном окутуп атабыз да. Школьниктерди айрыкча робототехника деген аябай кызыктырып атат. Ошол как раз IT технологиянын баягы башталгыч тепкичтери да жана. Анан жанагы арифметика, роста, ошол математика ошол боюнча жакшы кетип атат. Анан кийин жанагы лидерский качестволор боюнча ошол жанагы биздин бизнес школаны бүткөн балдар бүткүл Кыргызстан боюнча ошолор уже окутканга жарап, ошолор өзүлөрү мынакей ошол жактан окуп кетишти эле. Мына 1200-1300 бала бүттү. Ошонун көбүнчөсү азыр ошондой биздин бизнес школа сыяктуу нерселерди ачып алышты. Академия Роска көп баягы биздин балдарыбыз ушундай жакшы чыгаан болуп чыгып атышат да, өзүлөрү ошол жактан окуш. Көбүнчөсү ошо жанагы областной мектептерде азыр мугалим болуп иштеп атышат. Ошо менен дагы ошо аябай сыймыктанабыз ошол биздин бүтүрүүчүлөр менен.
центрларда биздин бизнес школаларга кайрыла берсеңер болот. Биздин бизнес школа ар бир март айында бир набор, сентябрь айында бир набор, эки набор менен 3 айдан окутушат. Лидерский мектептерге. Ошолорго кирсеңер, эшик ачык. Окуп алгыла баардыгы ушунчалык аябай ыраазы болуп чыгышат. Ошол 3 айдын ичинде биз 3-5 жыл албаган билимди алып чыгып атабыз деп баардыгы бир жапырт айтышат да. Ошон үчүн бизнес школага келгиле, окугула, өркүндөгүлө, өскүлө. Бизнеске 35 жаштан кийин барса кеч болбойбу? Негизи жаш кезекте ойлор башка жакта болуп, бизнес жакта кеч тажрыйба алганга жараша дейт. Мен 36 жашымда келген бизнескечи. 36 жашымда. Но тогда Советтер Союзунда бизнес жок эле да. Бизнес деген понятие жок болчу. Аягы эле бир 2 жыл, например, 30, мен 34 жашыма келгенде 35 жашыма кооперация деп, кооператорлар деп жана тигүүчүлөргө уруксат берип, ушундай уруксат берилгенде. Андан кийин жанагы эгемендүүлүктү алгандан кийин баягы рыночный экономика өттүңөр. Мына буякта приватизация болду, эми баягы ошолордун бизнесиңерди таппа деген замандан кийин мен ошол малга туш келдим да. Ошондо 91 ошол мен ошондо 36 жаштамын. Бардык суроолорду окуп койсоңор дейт. Бирок мен ойлойм, маек башталганда 1 саат 15 мүнөт болду. Сиздин убактыңыз кандай? Ошого жараша мен окуп бергенге аракет кылайын. Кандай деп? Эми бат кылалы бир 5 мүнөт, 5 мүнөт, убакыт биле аласыздар. Тез берет. Блиц. Карантиндин убагында контейнер жер налогун бошотуу жөнүндө айтып кое аласызбы дейт. Эми карантин убагында контейнерлерден эч кандай аренда алынбайт. Баштары оорубасын, иш башталгандан кийин ошондо да биз бир беребиз, льготаларды берели деп атабыз. Карантинден кийин льготалар дагы болот. Во время карантина баардыгыңар ошол меден арендадан бош. Саламатсызбы? Сельхозпродукция бул жылы аябай каржап бузулду. Анан эпидемиянын артында эгинге чыгарбай коюшту. Бул боюнча прогнозуңуз кандай дейт? Эми быйылкы жыл жанагы айтылат эмеспи, високосный год. 20-20 жылдан астрологторду эле окусаңар, быйыл канча 5 жанагы затмение болот. Күн анан ай тутулганчы, бул 1000 жылда болгон бул жыл экен да. 20-20 деген. Бул 20-20 деген бул адамзаттын тарыхында бул ушунчалык переломный момент. Анан ошол годдо көп ушундай табигый да көп стихиялар болот. Мына быйыл дагы жана ошол кар жаап салган апрелдин башында. Бул дагы аябай бизге аябай чоң зыян алып келди фермерлерибизге. Эми эмне кылабыз? Эми табиятка биз каршы көрсөтө албайт экенбиз. Мынакей азыр жараткандын сыноосунан өтүп атабыз. Туурабы? Жанагы бактериологический оружияны Кытай чыгарды же Америка чыгарды деп өтүп атат. Бирок баары тигиле жараткандан кетти го. Мына чыгардыңар эми көргүлөчү мына деп мынакей бүт дүйнөгө эң кыйын мамлекет мына Америкага кандай сыноо түшүп атат. Акыркы суроону сизге узаткым келип жатат. Азыр жаштарга кайсы кесиптерди сунуштайсыз жана акчасы жок бизнес баштаса болобу дейт. Акчасы жок бизнес деген баягы биринчи ошол башыңдагы эмең болуш керек да баягы. Башыңдагы баягы топтолгон билимиң. Бул акчасыз бизнес десек болот. Тажрыйба. Тажрыйба ошол кайсы жерге барып иштеп, ошол мээң менен, ошол билимиң менен кирип, анан ошол бизнес ошол акчасыз бизнес деп ойлойм. Кайсы даже жалданып барып иштесең да, бирок мээң иштесе, бул бизнестин башталышы. Бул бизнестин башталышы. Анан кийин анан ошол башың иштей баштаса, анан кийин алып акча дагы өсүп эле келет табыла. Ошол үчүн баягы акылыңарды канчалык көбөйтүп нетсек, тереңдетсек, ошончолук биз ошол бизнеске кирдик деген эмес.
айтат элем да кеңешимди. Мен кандай да суроо айттыңыз? Кандай кесиптерди баягы сунуштайсыз? Башында айтпадым кандай кесиптер. Эфирди кайталап көрүңүз. 57 жанагы кесип азыр жоюлат деп атат. 57 кесип мына жерде мен азыр айтпадым, окуп көрбөдүм. Анан кайсы кесиптер анан кийин көп кетет? Жана роботтор кетет экен, цифровизацияда жүргөн. Анан мен кыргыздарга, биздин кыргызстандыктарга мен айтып атпаймынбы, бизге баягы логистиканы айттым. Рахмат, урматтуу катталуучулар, мен сиздерге кайрылып кетет элем. Суроолор абдан көп келип жатат. Биздин эфирди баштаганыбызга мынакей 1,5 саатка чукулдап калды. Ошол себептен кайрадан түрдүрүп көрсөңүздөр, көптөгөн суроолорго жооп ала аласыздар. Мен сизге баягы соңку сөздү бергим келип жатат. Бул жерде суроо келиптир. Ийгиликке кантип бат жетсе болот жана кантип ушул маалда баягы жаштар өзгөрүп, өзүн бир жакшы стресске алдырбай бир жакшы сактап кетсе болот. Ошол сөз менен бүтүрүп койсок, рахмат сизге. Ийгиликке келген мынакей учур азыр келди деп ойлойм. Как раз мынакей сыноо кезинде ушунчалык баягы өзүңдү өзүң дагы бир таразага салып, эмне жасайлам деп баягы чөкпөй, көп нерселердин баардыгын окуп, анализдеп, анан өзүңдү каякка алып барам деген нерсеге азыр бир мындай муну жасайлам, муну жасайлам, муну жасайлам көп нерселердин баардыгын жазыш керек да, муну жасасамбы, тигини жасасамбы деп жөндөй перечин жасаш керек да. Анан ошо перечиндин кээ жок, муну жасай албайт экен, муну жасай албайт экен. Бир эки үч нерсе калат. Ошол эки үч нерсени баардыгын тиягына салыштырып, биягына салыштырып, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баардыгын эсептеп отурган бирөөнө калат. Анан ошол направление менен кетиш керек деп ойлойм. Азыр баардык тиги президенттен баштап жөнөкөй адамдардын баардыгы ушунчалык эмеге кетип ойго баттык. Ушунчалык көп нерсени биз туура эмес жасап жүргөнүбүздү дагы көзүбүз жетпеди. Ошол сыноо болгон, ошо бизди туура эмес жасап жүргөн нерселерден ошолорду жоюш керек да. Ошолорду жоюгуна да ушул карантинди берди деп ойлойм менчи. Терс жана жасап жүргөн нерселерибизди баарын жойсок, баардыгыбыз. Анан морекинде сыноолор азыраак болот, жараткандан. Ошол жакшы нерселерди калтыралы. Ар бирибиз билебиз. Ай, морекияктан туура эмес жасадым белем, баяктан туура эмес жасадым белем, баяктан калпайт. Ошол нерседин баардыгын азыр тыштайлы. Ошолордон арылалы. Мынакей мен айрыларымчы. Терс нерселерден айрылалы дагы жакшы нерселерге кетсек, ошондо канчалык жеңилдейбиз, ошондо канчалык өзүбүздүн жана жакшы жака кетчү нерселерибиз, энергиябыз ошол бир менен кетет деп ойлойм да. Ошол адамзат баардыгыбыз 7 миллиард деп, анан ар бирибиз өзүбүздүн баягы кеңештик мынакей жакшы деп бир айдан бери жакшы эле кеңештик. Өзүбүз менен муну жасабай, муну жасайынчы депчи. Ар бирибиз өзүбүздүн кемчиликтерибизди билебиз. Билбесек жанагы ачык эле деп досуңанбы же энатаңданбы сурачы. Менин кандай кемчиликтерим бар деп. Жаман терс нерсе. Анан айтышат. Чын мен тарынбайм, айткылачы деп. Анан айттыргыла, анан айткандан кийин ошол нерселердин баардыгын кийин мына карантин бүткөндөн тыштадым, жойдум деп анан кийин кетсек, ушунчалык баягы конструктивный жана положительный энергетика бүт адамзатка түзүлөт деп ойлойм. Рекреациябыздын аба ырайыбыз тазалангандай, баягы биздин тегерегибиз дагы өзүбүздүн жан дүйнөбүз дагы ошондой тазалат деген ойдомун. Баардыгыңыздар карантинден ушундай жакшы маанай менен чыгыңыздар. Асел, сага чоң рахмат. Ушундай сенин аудиторияң менен биз баарлаштык дагы. Сизге чоң рахмат. Бекем ден соолук каалайбыз.